Жалпыга жагымдуу маек куруу үчүн ТНТ Кыргызстан буум шоу берүүсүн мен Эмир. жана Аида менен баштайт. Биз менен болуңуздар. Менин даражамды, деңгээлимди туура белгилеп так айта турган адам бул да. Мен жубайым эң даамдуу тамактарды жасайт. Менин тишим түз. Базар жок. Утулдум да кой. Мен дайыма ойлонорум да. Вот бычак эмне кереги бар да? Кол турганда бычак эмне кереги бар? Туурабы? Албетте. Жардам берип койдум. Биринчи Болду, тарттым. Сага кеттик. Бул жерде бадыранды алдык. Бадыранды мынакей кара. Мен Аида айткандай Кичинекейин көтөрүп. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Сен Аиданыкын көтөрүп атасың. Үйдө тамак жасайсызбы? Жок. Жок. Жеңгем көрүп турат. Жок. Жок, коркпойм дегенде айтам. Казап койду кой. Бакыт мырза сизге кол көтөрөбү? Мына. Мыкты жигиттер, мыкты напарниктер. Бир тууганчыке апамды издеп жана ошондой эле ондогон кино тасмалардын сценаристтери жана авторлору бүгүнкү биздин конокто Бакыт Осмонканов Жана Жеңиш Майрамбек уулу. Моника Белуччинин кымча бели, узун буттары жана төшү бул эки адамды бириктирген. Экөө биригип алып, эки адам напарниктер деген шедевр долбоорлорду жасашкан. Актер, сценарист, тамашоочу, режиссер, анан пунктуалдуу, жөнөкөй, тапкыч, шайыр, позитивдүү чыныгы жигиттер Бакыт Осмонканов жана Жеңиш Майрамбек уулу. Бакыт Жеңиш көрсөтүүнү улантабыз. Биздин биринчи эле сурообуз. Конокко барганда эң көп берилген суроо кайсы? Сиздерге. Конокко. ушундай келгенде. Конокко барганда? Конокко барганда. Силер мага эң көп берилген суроо жашоодо деле ушундайсыңарбы деген. Кошумча алып келдиңби деп. Тойго эмес. Тойго эмес. Конокко деп. Конокко. Конокко барганда. Конокко келгенде, конокко барганда. Күлдүрүп койчу деген. Күлдүрүп койчу, э? Ушундай дайыма айтты. Бүгүн азыр биздин сурообуз бүгүнкү эфирибизде күлдүрүп койчу. Кандай жүрөсүң, ден соолуктарың кандай, канча акча таап атасыңар, кантип кино тартып атасыңар, идея кайдан жаралат деген суроолор болбойт. Эмнеге? Көнүп Даярданып келет да. Көнүп калганбыз да. Ой, азыр эң эле биринчи сурообуз. Бүгүн ачыкка чыгалчы кимиңер кыйынсыңар? Негизи мээси жагынан мен таланты жагынан Жеңиш. Ушул эле жооп, э? Ооба. Жакшы, анда азыр 1 минут убакыт беребиз. Өзүбүздү өзүбүз мактайбыз. Эми мүмкүн Жеңишбекке жетпей каласыз. Өзүбүздү. Ар ким өзү. Аны деген Жеңиштен башташ керек, Жеңиш таластык да. Бул жактыкы мээ болуп аткандан кийин, меники талант болуп атканда мен кыймылдап эле бир нерсе деп өзүм мактап турайын, бул сүйлөп эле. Макул. Меники просто сөз жагынан мен Орус Жакшы элес, Жеңиш мырза эми. Жеңиш болбоңуз. Мен негизи менин даражамды, деңгээлимди туура белгилеп так айта турган адам бул да. Бирок азыр бири-бирибизди мактабайбыз, өзүбүздү мактайбыз. Ооба. Даярбызбы? Ооба. 1 минут убакыт. Ким азыр жеңилип калса, бизде азыр атайын тапшырмалар бар, ошого жооп бересиңер. Кеттикпи? Кеттик анда, Мен узунмун. Мен акылдуумун. Мен узун. Мен акылдуумун. Макул анда мен арыкмын. Мен стройныймын. Мен плотныймын. Сен биз эмес. Плотный, хорошо. Мен дайыма кымбат парфюм жыттанып турат. Менин деле кийимим жакшы жыттанат. Порошок жыттанат. Жакшы да. Свежесть. Белизна. Морозная. Дагы мен жубайым эң даамдуу тамактарды жасайт. Менин тишим түз. Базар жок. Утулдум да кой. Рахмат. Бүттү. Бүттү. Бул тиш жөнүндө айтканда бул комбо, бул фаталити. Тиштен кийин мен улантыш. Ушул сүйлөгөнүңөргө караганда бири-бириңерди ушундай жакшы түшүнөсүңөрбү? Ооба. Жок, түшүнбөй жатабыз деп койдум. Үй бүлөдө болгон кызыктуу окуяларды жаңы айтып кетпедиңизби? Мен келинчегим жакшы тамак жасайт депчи. Аны билет болушуңуз керек. Үйдө тамак эле ичип жүрөсүздөр. Жок. Анан дагы бир баса бергениңиз. Мен үй
үлем огородуна таш болот окшойт да жер жүрөсүндө. Жок, мен бир да жолу барган жокмун. Бакбаке, Бир да жолу кирген жокмун. Бир эле сен үйлөнүп атканда кирдим, ошондо эле. Бакбаке, пожалуйста, Канчалык бири-биринерге сырыңарды айтасыңар? 100% мен мисалы. 100%. үй бүлөдө болгон Бул сыйла. айтып бербейт. Прям 100% прям айта албайт. ыйлайбыз бири-бирибизге. Жок, Жыргайбыз. Сиз дагы 100% айтасыз. Менби? Жок, чын айтсам 99,9. 99,9. 75. Жакшы. Мына жеңиш айтып атпайбы? Сизден мындай сырттан карап, сиз менен маектешип калган, сиз менен чогуу жүрүп калган киши 75 деп айтып атат. Көрүшү эле ишенбейт болуш керек, 99% айтат десе. Ооба. Ишенбейт болуш керек. Aa, Акыркы жолу ким бир айтты эле үй бүлөдө болгон бир кызыктуу окуяны, жашыруун сырды бири-бирине. Ой, мен эле болуш керек. Андай нерселерди, мындай жашыруун эмес эми мындай. Акыркы жолу жеңиш айткан, эсимде бар. Анда бир кишиге айтылгандан кийин ал сыр эмес да, ошондо бизге да айтып бербейсизби? Мен эмне жөнүндө айтып берем? Мүмкін да. Мындай конфиденциалдуу эмес. Жок, конфиденциалдуу эмес эми. Мүмкін. Илгери үйдө акчаны бюджетти мен кармачумун, эми аялым кармап баштады, анткени мен акчаны кармап албайт экенмин деп туруп ушундай сырды ачып берип ыйлап мага. Сизчи сиз? Мен негизи айтпайм. Мен мурда эле ыйлап койгом деп. Мен мурда эле ыйлап койгом деп. Мен жашырып калдым. Жакшы эле информация экен, эми туура эле информация го дейм. Меники эме бар. Сыр болгон сыр информацияны айткан жокмун. Сыр, масла сыр, ооба. Жок, эми мен кичине сыр деле эмес, мен мындай да берешен адамбыз. Ого, карап отурсак экөө эле сүйлөшүп атат, бизге сүйлөттүрүп эле. Кандай? Денсаулык. Чай алып келип бербейсиңер? Атаандаштык барбы деген силерде? Бакыт байке. Алып бекти. Жок, мен чын эле Айта айтам. берчи. Эмне санайсың? Мен Ливерпулдун фанатымын, Бакыт байкем Барселонанын. Футбол бириктирбейт экен. Футбол бириктирбейт. Сиз кайсыл команданы? Мындайынан. Экөөбүз тутушуп кеттик футбол үчүн. Сиз кайсыл команда? Барселона. Барселона. Дагы эмне? Сиздин атайын барып көчкөндөрүңүз. Бүгүн Азыр баштасак кечке азыр. Жок, аны баштабайлы. Ошол үчүн башка эле өтүп кетебиз. Дагы эмне бириктирбейт? Кийимибиздин размери Тамак бириктирбейт. Тамак, мен аябай мындай острый тамактарды жакшы көрөм. Бул бияк только камыр. Только камыр. Жок, ар бир нерсенин Көзүнүн шишигендери көрүнбөйт, камыр жегендер. ар бир нерсенин киргенден чыгышы бар да, ошон үчүн острый дейм мен. Жок, Бу чоң кишилер көрөт эй. Түшүнөт. кичинекей балдар көрмөсө эле болду. Жакшы, дагы эмне бириктирбейт? Музыка бириктиреби? Музыка да бириктирбейт. Мен көбүнчө менин машинамда ретро FM турат, мунун машинасында не бир LG, мындай да, мындай. Анда напарниктер киносундагы саундтректи сиз тандадыңызбы? Жок, аны мен тандадым. Ошо кызыктуу парадокс, Аны мен тандадым. Адам жактырбайт мындай, заманбап мындай ырлар жактырбайт, бирок ошол саундтректи бул киши тандады. Бум шоу программасында эң эле мыкты напарниктер Бакыт Жеңиш, Манай жакшы буюрса. Шүгүр. Ооба. Сиздики? Жана башында сурабай калып анан эми сурап коеюн деп атам. Иште. Ооба, жакшы. Айда, манаңыз кандай? Сонун силер келгенде. Манайды көтөрдүңөр. Мындай суроо. Кимиңерди элге көчөгө чыксаңар эл көбүрөөк тааныйт. Жеңишти. Себеби Бакыт байкемди просто көрбөй калышат. Тамашалай эле. Кимге окшоштурушат силерди? За 200. Кимге окшоштурушат? Брэд Питт. Брэд Питт. Ого. Сизде? Мени ачык сөз Сыймык Бейшекеев же ким эле? Бек Борбиев. Жок. Кичинекей. Кудул. Эме, Борончу. Борончу или Сыймык Бейшекеев. Или дагы бир политик Асылбек Жээнбеков. О, Борончуга окшош турат экен, арданбайсызбы ошо? Жок. Борончу байке деген сон ким байке да. Жээнбеков. Брэд Питт деген ким ал? По сути, Жээнбековтачы. Ошо Асылбек Жээнбеков. Арданбайсыз. Жок. Сыймыктанасыз. Не то, что сыймыктанам, мен как факт принимаю дегенде президент болсун. Сиз эмнеден арданасыз? Эч нерседен арданбайм. Арданбайсыз. Жакшы, анда биз дагы силердин сүрөтүңөр менен шаар тургундарынан бир аз ой пикир алып келдик. Силер кимсиңер, кайсыл жакта, эмне кылып жүрөсүңөр, анын баарын. Бул эмне деген адамдар деген суроо берди. Эмне деген кишилер. Ошону биз шаар тургундарынан билдик. Анда рубрикага кезек берели, маек үстүнөн Вантала. Жеңиш Бакыт. Булар таным. Аты жөнү. Кайсыл тасмаларга тартылган?
напарниктер дегендей бар. Жеңиш Бакыт. Актер Бакыт менен ким? Кайсы кинолорго тартылган? Неме? Жаңа эле кино кайсы эле? Напарниктер 1-2. Бул экөөнү ким тааныбасын? Бакыт Осмонкулов, Жеңиш. Жеңиш. Таныйм. Аты жөнү? Бакыт, Жеңиш. Бул экөө бир тууганчыкта чыккан актерлор. Аты? О, Жеңиш, амоосун билем. Кайсы тасмаларда роль жараткан бул мырзалар? Напарниктерде. Дагы? Кайсы кинолорда? Булар деле напарниктер. Аттары? Монун аты ким эле? Бир тууганчыктерде ойногон балдар да. Тосын албейт. Таныйм. Аты жөндөрү? По фильму таныйм. Бакыт байке этот. Кайсы фильмдерде роль жараткан? Напарники 2. Досум атын унутуп калдым. Билбейм. Таныйм. Аты ким? Эме? Ким эле аты? Жеңиш Бакытбай деп койдум. Билбейм точно атын, бирок таныйм. Тасмаларда роль жараткан. Напарниктер 2-ге, бир тууганчыкта. Билбейсиз, э? Бул мырзалар сизге таанышпы? О, Кайсы тасмаларда роль жараткан? бир тууганчык. Берүүбүздү улантабыз. ТНТ Кыргызстан бум шоу берүүсүндө эң эле мыкты напарниктер эскерте кетели. Бакыт жана Жеңиш. Жакыныраак отурабыз, баарлашабыз, сырдашабыз. Айткылачы эми. Бул эми бул суроону алдын ала билип койгондой эле. Кимиңер Дордойдон кийинесиңер? Экөөбүз тең. Экөөңөр тең чогуласыңарбы? Дордой, Орто Сай, Ош базар, Ош базар, Баткен базар. Баткен базарда кийинсе да. Макул. Бакыт байкем жакшы көргөн кийими картошка. Шкура. Жакшы. Жок, Негизи андан деген тартынбаш керек. Мен чын дил менен эле мен моюм мындай да. Кийим эмес адам өзүн кийим адамды кылбайт, адам кийимди кылат. ушундай сыяктуу. Почти. Ата мен туура эмес айтып алдым деп чочуп кетип атпаймынбы? Укмуштуу да афоризм болду. Жакшы. Жакшы сөз болду. Аферизм болду. Укмуштуу да аферизм болду, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз анда уланталы. Дордойду реклама кылып койбоймунбу? Жок. Анда Жок болбойт. Уланталы. Кечирип калалы, э? Кечирип калалы Ошол болбойт. Алдагы кийимди айгүл эже саткан айтканда болбойт. Мындай канча сом анын баарын рекламанын азырынча кереги жок. Анда биз 2-3 секунд тыныгып калалы да кандай маегибизди улантабыз. Биз оюнга даярдык. ТНТ Кыргызстан бум шоу программасында кызыктуу оюнга кезек келип жетти. Буюрса, биз азыр мыкты напарниктерден эң эле мыкты сэндвич клаб даамтатып жеп көрмөкчүбүз. Ал үчүн биз мына Жеңиш бизге мыкты сэндвич даярдап берет. Бирок Бакыт мырзанын колдорунун жардамы менен оюнду кенен түшүндүрүп берейин, э? Сиз артына өтөсүз. Келиңиз. Жеңиштин артынабы? Ооба, Жеңиштин артына өтөсүз. акырын вакыт. Көңгөнүн адап. Көңгөн атат. Мен арттан келип урчумун дегендей. Эки колдун ортосуна чыгарасыз колуңузду. Дайыма менин көлөкөмдө артымда жүрөт деген мааниде да. Ооба. Сиз колуңузду ушинтип кучактап алсаңыз болот. Сиз эч нерсени көрүп элесиз. Эмне буюм кайсы жакта турганын? Жеңиш сиз бүт баарын түшүндүрүп берип турасыз. Биз буюрса оюнубузду баштадык. Кеттик анда. Биринчи биз нан алабыз. Нанды алып туруп албетте биринчи монтип түздөп коебуз. Сөзсүз таптап коюшубуз керек. Түздөп таптамайынча албетте. Бул деген нан, буга өзгөчө мамиле кылыш керек. Анан пиязды алабыз. Пиязды алып туруп биринчи жыттайбыз. Жыттадык. Бул деген анча эмес экен пияз. Бул пияз анча эмес. Жыттайбыз. Анан биз экинчи пияз алабыз. Жыттайбыз. Бир нерсе түрткүлүп атат. Бул пияз болбойт. Бул дагы пияз болбойт. Эмнеге? Ошол себептен биринчиден биз пияз жебейбиз. Бирок биз 3 пияз сонун. Мүмкүн. Эң сонун вариант бул биринчи пияз. Ошон үчүн жыттадык, дагы жыттадык да коюп коебуз. Всё, пиязды тийбейбиз. Анан кийинки кезекте экинчи нанды алабыз. Эмнеге? Жеп көрүш керек. Жеп көрүш керек. Сапаты бийик. Нандын сапаты мыкты. Эчкачан нанды жаман жебеш керек, ооба. Колбасаны биринчи сурайбыз. Халалбы деп. Албетте дегенде алып туруп жыттап коебуз.
Жакшы. Болчу да экен. Ордуна койдук. Мына мисалы. Көрдүңүзбү? Биринчи. Жакшы, Биздин жакшы. пирка. Биринчи. Бул биз нанда пияз. Пиязды жыттап атабыз. Пияз. Мынакей, бул майонез. Бул өзгөчө майонез. Бул ак майонез. Майонезди акын алабыз. Үстүнө Майонездин карасы да болобу? албетте кызыл майонез бар. Кызыл майонезди кетчип тапат. Кетчип болду. Кетчип коюңуз. Сиз колуңузга көрсөтүп турбайсызбы? Кайсыл жакка салып атат майонезди? Майонез Жакшы, сапаты э? жакшы экен, ооба. Сапаты жакшы. Бизде кулинарияда эң башкысы сапаттуу, эң башкысы. Экинчи. Бул биз өзүбүздүн колубуздун келген жөндөмдөрү. Мынакей, пияз. Билесиңерде, парфюмерныйга барганда атыр жыттап аткан сайын кофенин эмесин жыттап туруш керек, чтобы сезимди чыгарып туруш үчүн. Бизде бул пияз. Улам жыттап турабыз. Дагы пияз жыттап коюш керек азыр. Мынакей, биринчи. Чейин майонезди жеп аласыз жаганда Жок, кошобуз. майонез кошобуз. Мынакей. Мүмкүн майонезди жей коштук. бербей кошобуз эми. Ооба, албетте. Кошуп та коелу. Көрө албастыкка салбай эле коюңуз. Биз жеп аткан мени угуңуз. Мени угуңуз. Мени. Ага. Мени укпаса, экинчи. Сапаты. Үчүнчү. Төртүнчү. Мен төрткө чейин санаганда гана билем. Пияз кайра эле. Жыттап турабыз. Кеттик, мынтабыз. Майонезди ордуна койдук, кетчипти алабыз. Кетчип бул деген, бул эмне? Туура, бул биздин рациондогу эң пайдалуу продукттардын бири. Буну дагы биз кошобуз акырын. Кетчипти майонезге аралаштырабыз. Кетчип онтор кечегин ичкем, ошон үчүн колдор кичине калтырап атат. Ошол себептен азыр аралаштырабыз. Мынакей коштуңар, мына бирди. Колуңузду тартып туруңуз кичине. Мен алып коеюн, э? Жардам берип коеюн. Колуңузду. Кечип Биринчи. Болду, тарттым. Сиз кеттик. Бул жерден бадыранды алдык. Бадыранды мынакей кара. Жерге таштайбызбы? Мына. Жакпай калса жерге таштап коебуз. Жакпай калса. Улан төрөсү. Сырды негизи байыркы Грецияда элдер эмне кылып колдонушкан билесизби? Самын катары колдонушкан. Сырды? Албетте. Биз буну колду жүйүбүз, жакшылап колду жүйүбүз, монтип аралаштырабыз кетчиппен, монтип. Тиздеп туруп, момундай формадагы сонун тамак кылып коебуз. Мынакей нанга койдук. Мешетпегиле. Макул. Анан кийин мынакей дагы сырдан. Сырды негизи кимдер? Чычкандар жакшы көрөт. Чычкандардын ген ДНКсы адамдык менен бир, ошон үчүн көп сыр жейбиз. Кошобуз сырдан көп, мынакей бадырандан алып атабыз. Бадыранды коебуз. Чылайбыз. Майонезге чылап коюш керек муну. Албетте, себеби дегенде бул 5 мүнөт турганда өзгөчө бадыран болот. Даамына чыгат. Ооба. Салат дейт да, салат. Салат негизи менен бадыран. Негизи бадыранды мен өзүм эле жакшы көрөм. Биз Италияда биринчи меню угуңуз. Пияз. Албетте. Традицияны бузбаш керек. Ар кайсы 1 минут сайын жыттап туруш керек. Өзгө турасыз. Мынакей салаттын листин алабыз, үстүнө жабабыз, кошобуз. Анан кийин помидор тиги жакта турат, помидор. Жетти. Ким жетти? Колуңуз жетти. Хорошо. Помидорду мынакей. Помидорду. Сиз дайыма мынтишиңиз керек да. Любой ингредиентти алганда көрсөтүшүңүз керек монитор экранга. Монитор туруп көрсөтөсүз. Көрдүңөрбү? Бул эң пайдалуу, эң даамдуу. Эми нансыз кыргыздар эчтеке болот. Биздин береке. Кеп ушинтип калды, эмиштик болот. Экинчи, пияз. Мен ойлонуверем эмне? Бул бычактын эмне кереги бар деп? Кол турганда бычактын эмне кереги бар? Туурабы? Албетте. Жакшы. Кеттик. Мүмкүн үстүнөн бир аз басып коебуз. Ооба. Бул кашыкты тиштеп албаса алып коеюнбу? Эми осуп коеюн, Келиңиз, ооз көрүңүзчү. Сиз биринчи осуп коюңуз. Келиңиз, ооз деңиз, өзүңүздү. Андан кийин сиз бир аз күтүп турайын, андан болбосо мен ооз дейин, Жакпай калды. Жакты. Мен бияңан ооз дейинчи. Ох! Эң чоң казанга эмне батпайт? Билбейм. Билбейсиз? Эң чоң казанга эмне батпайт? Эң чоң казанга бардык эле батса керек. Билбейм. Жарык бөлмөдөн эмнени көрүүгө болбойт? Бардык нерсени көрүүгө болот. Жарык бөлмөдөн эмнени көрүүгө болбойт? Жарыктан жок, Билбейсиз. Караңгыны. Билбейм. Жарык бөлмөдөн караңгыны көрүүгө болбойт. Жарыктан билбейм, караңгыдан карамышыкты, жарыктан билбейм.
Муну да таппадым. Билбейсиздер. Гүлүкө. Билбейсиздер. Эчтекен. Билбейт экен. Ошону билбейм. Билбейт экен жатыр. Кайсы? Эче эчтеке келбейт. Чымын чиркейби? Гүлүккө көрүүгө мүмкүн эмес. Бүт эле нерсени көрүүгө болсо керек, мени көргө. Адамдын бир органы жана бир мамлекеттин борборунун аты адамдын ысымын түзөт. Ысымын да. Аты. Өпкөбү? Адамдын аты. Адамдын аты. Адамдын аты. Мында өлбөйт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бизде бүгүн конокто мыкты напарниктер Бакыт жана Жеңиш. Ооба. Жакшы. Кимиңердин Инстаграмда подписчиңер көрөк? Жеңиштики. О, канча? Сизге ошончосан мындай элеби? Ооба. Көп көңүл деле бура бербейсиз, э? Сиздики канча? Меники 100. 100 миң. 150. 100. Меники 150. Мен 100 кишини мен миң эмес жөнүндө 100 кишини мен жакшы көрсөткүчтү атсам да, силер мындай кылып атканыңар бир аз кырмес ой. Калп эле скромништете бербелечи. Көрсөтөйүн эфирден кийин, э? Маканда биз уланталы. Бул жөн эле суроо берген жокпуз. Алдагы жактагы комментарийлерге силер жооп калтырасыңарбы? Кээде калтырабыз, кээде конкреттүү түрдө бир жакшынакай суроо болсо албетте. Сиз үчүн жакшынакай суроо кандай суроо? Бул жакшынакай дегеним Боюңуз канча? эгерде бир кандайдыр бир иш боюнча чын эле суроо берип атса, бир адекватный суроо берсе, албетте жооп беребиз. Аны кээ бирлер жөн эле ар кандай смайликтерди калтырат. Эми аларга да эми жооп бергенге аракет кылабыз, бирок смайлик менен. Анда жакшы, ошол тармактардан биз атайын комментарий чогулттук. Буюрса кинолордон алынган, Инстаграмдагы ошол өзүңөрдүн жашооңордо алынган. Бул быйтыкчалар силерге? Биз жюри болобуз. Жок, силер жюри эмес. быйтыкчалар. Быйтыкчалар менен жооп бересиздер. Азыр биз ошол тармактардан алынган комментарийлерди окуйбуз. Сиздер ошол быйтыкчалар менен көрсөтөсүздөр. Жакса, жакканын, жакпаса. Жок, муну астына Андайдан экөө, атайын экөөнү чыгардык. Атайын Жеңиш байкеге кичинекей. Байке могу сиздики го дейм бай. силер турсаңыз. Барбы койгойсуз. Байкадыңызбы байке? Даярбызбы? Биз атайын даярдадык, жеңишке кичинекейин деди. Диарея жок деп. Жеңиш, даярбызбы? Ооба. Анда биз баштадык тармактардан алынган комментарийлер. Ооба. Жакшылардан баштасак кандай? Таиров калтырган экен. Жеңиш, сиз Кыргызстанда жок актёрсуз. Тамашада ойногонуңуздан бери бардыгын калтырбай көрөм. Бардыгы жогорку деңгээлде. Камера бияқта. Жакшы. Байел деген интернет колдонуучу калтырган экен. Жеңиш, чынын айтканда таланттуу жигитсиң. Азамат, ушундай калыпта иштеп элибиз үчүн кызмат кыла бер. Жакшы, мына мыкты напарниктер. Бакыт мырзага өтө жакшы түшүнөт, өтө жакшы колдойт бири-бирин. Биздики окшош болуп калыш керекпи? Жок. Өзүңөргө жаккан. Бул комментарийлер сиздин дарегиңизге эмес болчу? Ооба. Мен көтөрбөй койсом болобу? Эми мен сизге көтөрөңүз. Сиздин дарегиңизге азыр комментарий. Силер өкүңөр сүйлөшө албайсыңарбы? Кандай кылабыз? Азыр эми сиз көтөрөсүз. Эми мен көтөрөм. Эми сиз көтөрөсүз. Сиз деле көтөрөрсөңүз болот. Жеңиш, эми сиз дагы жаңы элекедей кылып эле кошумча турсаңыз болот. Ооба. Баштадык. Сизге Мамасита калтырган Мамасита экен. деген мен окуйн, э? Мамасита деген калтырыптыр. Демек, Жеңишке мырзалар жазып атат, мага кыз жазып атат. Өтө адам келчү. Мага Айда окуп бербеди. Айымдардын үнү менен окуп берди. Жетишеби? Жетишет. Биз монтаждан өзгөртүп коебуз үнүбүздү. Мамасита деген интернет колдонуучу калтырыптыр. Өтө адамгерчиликтүү адам экенсиз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Кудайым дагы да көп ийгиликтерге жеткирсин сизди дейт. Мамасита. Койчай. Жакшы. Репетиция кылам экенсиң. Койчай. Жок, мына бияқта көрсө болот, койчай. Койчай. Всё. Андан кийинкиси. Чай кой, койчай. Бекболот Алымбеков калтырыптыр. Мыкты кинолорду тартасыз. Сизден голливудский режиссер, актер чыгат буюрса. Ушул эмнегедир Жеңиш байкеге жаккан жок. Ой. Жакшы. Сүйлөй берсин да. Эми мындан кийин бир аз
сиздин дарегиңиздерге бир аз Жаман сөздөрдү тергиле. терс комментарийлер. Ошондон көбүрөөк кылгыла. Ошону көбүрөөк кылсак. Жанна калтырган экен. Ойдон чыгарбайт. Жадина, говядина. Жаманыраак. Силер катышкан кинонун баары жагат. Бирок силердин Россия кинотеатрынын астында кылган кылыңар жакпады. Уят эле. Эмне кылдыңар эле? Эмне болуп эле? Унчукпайт го жанатан. Өзүң ошондой. Эмне кылдыңар эле? Эгер сыр болбосо. Мен деген жол эрежесин бузгам. Ошондуктан бир-эки жакка чыгып кетти видеосу. Бирок мен кечирим сурагам официалдуу түрдө. Жакшы. Калмаева деген интернет колдонуучу калтырыптыр. Ушул экөөңү көрсөм эле давлением дейт. Көтөрүлүп, аллергиям чыгып кетет. Да нерв болуп кетем дейт. Жо мен мындай комментарийлерди мындай кабыл алам. О, жакшы. Бар экен да көрсө кишилерчи. Как ойсоң кабыл. Жакшы. Негативдүүдү кайра мындай жагат да мындай. Жагатсызга. Анда кийинкиси Максат деген жигит калтырыптыр. Курсак кеткен семирип, арыкта чай бакыт былтыйбай дейт. Мону көтөрөсүз го дейм. Мону көтөрөйм. Ушуну көтөрүңүз. Мен айда айткандай кичинекей өзүм. Кичинекей көтөрөм. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Сен айданыкын көтөрүп атасың. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Мыкты жооп ала алдык. Бакыт жеңиш. Биз сиздерге да бир жакшы суроо мүмкүн, көрүүчүлөр үчүн жакшы суроо болушу мүмкүн. Мага деле кызыктуу суроо. Ким эң жакшы окуду эле мектепте? Мен жакшы окугам. Кайсыл сабактан? Бардык сабактан жакшы окугам. Отличник. Жалаң бешке бүткөм. Жалаң бешке. Сиз ошону эле жаман деп туруп мага бере берсеңиз бүт жооп аласыз. Бардык сабактан. Жакшы, бизде эки категория бар. Бирөөсү тарых, бирөөсү география. Ким кайсыны тандайт? Любой. География. География сизге тарых. Улустан баштайбы? Эмне тарых? Кыргызстан эле тарых. Байыркы тарыхпы же? Кыргызстан эле тарых. Сизден баштадык. Бакыт. Алымбек Татканын туулган жери. Алай. Эгемендүүлүк качан кабыл алынган? 91-жылы. Качан? 31 август. Манастын атасы? Жакып. Жакып. Кыргызстандын биринчи президенти? Эгемендүү Кыргызстандын Аскар Акаев. Азыркы президент канчынчысы? Акаев 5-чиси. 5-чиси. Улуу өркүн кимдерге каршы жана кайсы жылы болгон? 1916-жылы Россиянын военный обязательства чыгарганда. Анын кененирээк деле кереги жок, ага Россияга каршы болгон. Тарыхта ким каган аталган? Кыргыз каган каган ким аталган? Тарыхта. Каган наамын алган, аталган. Ким? Барсбекпи? Азаматсыз. СССРдин чечмелениши. Союз Советских Социалистических Республик. Мен деле билбейт болчумун, рахмат. 100 сомдо кимдин сүрөтү бар? Азыр тиги айдан меси жарылып атат. Жок, бүт баары жакшы. 100 сомдо кимдин сүрөтү бар? Токтогул сатылган. Ооба. Кара кыргыздар деп кимди айткан? Кара кыргыздар деп кыргыздарды айткан, Кара Кыргызская ССР деген СССР бар болчу. Совет доору. Совет доору айткан. Азаматсыз бүт баарына. Жакшы Эми даярдангыла. Эми даярдангыла. Эми сиз даярдаңыз. Толук анын противоположности. Айда. Өзүңүздүн категорияңыздагы суроо. Советский көчөсү каякта жаккан деп. Улантабыз. Кечип алыңыз Айда. Жок, бүт баарсын. Жаман карап атасыз бизди, кечип алыңыз. Бүт баарсын. Баштадык. Мынайды көтөрүп жатышат. Кыргызстанда канча область бар? 7. Акылдуу эле. Экинчи суроо. Соңкөл кайсы жерде жайгашкан? Нарын облусу. Кыргызстанда эң бийик чоку. Кестеш. Эң бийик. Кестештик. Атыңыз ким? Кандай дейсиз? Пик Победы. Жеңиш чокусу. Кыргызстан түндүктөн кайсы мамлекет менен чектешет? Мени карадыңызбы? Түндүктөн кайсы тарабынан? Түндүктөн. Казакстанда. Эмнеминче элементарлуу суроо. Мен ушундай бир Жаман космос суроолорго даярданып атып Жаман утуп калып атам окугам да. дедиңиз, ошого байланыштуу. Рахмат Айда. Сизди аяп жатам. Шарык кыз. Улантабыз кийинки суроо. Орто Азияда кызыл өңдүү желек кайсы мамлекеттики? Мессага. Азыр ойлоноюлчу. Бир 5 мүнөт бербейсиңер. Кийинки суроо. Ойлонуп туруңуз, бул суроого кайрылып келебиз. Ооба, жакшы. Улантабыз. Борбордогу эстелик канча жолу өзгөргөн?
Борбор аянттагы. Борбор аянттагы. Азыркы Манас атабыздын эстерге турган жер. Канча жолу Канча жолу өзгөргөн? өзгөрдү ошо? Кыргызстан эгемендүүлүгүнөн бериби? Эгемендүүлүгүнөн бери. 2 жолу. Эмнеге? Кайсы? Буга чейин Ленин жок, чын эле Ленин болчу да. Ленин. Андан кийин Ооба, андан кийин эле өзгөрдү го дейм. мындай Бишкекке Ленинди туура айттыңыз. Андан кийин дагы бири болгон, анан келип Манас тастык коюлган. 3 жолу. Билбейм. Билбейм деп эле утулайынчы силерге. Кыргызстандын борбору канча жолу өзгөргөн? Эгемендүүлүкпү? Эми Бишкек, Фрунзе, Бишкек. 3 жолу. 3 жолу. Буга чейинки суроолорго мыкты жооп бердиңер. Рахмат. Кийинки суроолорубуз кыска нускалуу болот. Буга ооба жок же болбосо кыска эле жооп берсеңер. Мага теория суроолору аябай жакты. Мунусу андан кызыктуу. Ооба. Кимибизден баштайбыз? Сиз баштай бериңиз. Кеттик анда. Бак сизден баштайлы, э? Ооба же жок, э? Ооба же жок, ооба. Ооба жок. Бир тууганчык же напарник? Напарник. Напарник, чылым тартасызбы? Жок. Өзүңүздү кайсы жаныбарга окшоштурасыз? Суслик. Шашлык же шишкебек? А? Шашлык же шишкебек? Шашлык эле го дейм. О, көрмандардан качасызбы? Жок. Уйдун эркеги? Бука. Жалгыздыктан Ооба коркосузбу? же жок да. Эми бирөөсүн Жок, тандап кыскача. атпайсызбы? Эч нерсе болбойт, кыскача жооп. Жалгыздыктан коркосузбу? Корком. Жеңиш менен сүйлөшүү же келинчегиңиз менен сүйлөшүү? Келинчегим менен сүйлөшүү. Көрдүңүзбү? Жин деди. Уурдап көрдүңүз беле? Ооба. Көп калп айтасызбы? Жок. Кийинки суроолорду жеңишке. Ошол эле Ушул суроо эле суроо. бересиңиз. Көп калп айтасызбы сиз? Ооба. Эки кыз менен бир убакта сүйлөшкөнсүзбү? Жок. Кыздардын буюмун Деген колдоносузбу? суроолор берилип атат. Кыздардын буюмун колдоносузбу? Жок. Корккон жаныбарыңыз? Суслик деп коет. Үйдө тамак жасайсызбы? Жок. Жок. Жеңгем көрүп турат. Жок. Жок, коркпойм дегенде айтып. Казап койду коюн. Тамашоо же эки адам? Эки адам. Бакыт мырза сизге кол көтөрөбү? Ооба. Мына. Көп мактанасыз. О. Бум шоу же биздин шоу? Дагы бир жок. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Мына сага позитив, мына сага майрам. Бүгүнкү эфир мага өзгөчө жакты. Жагаттанын. Сени карап койсо эле сүйлөгөн сөзүңдү унутуп калып эле кечке жыргап эле күлүп отурасың да. Эми күлдүрүп атса күлөсүң да, сен деле күлө бербейт белең. Кайсыл жерден күлөсүң? Күлчү жери болгондо күлүш керек дагы. Анан сүйлөшчү жерден сүйлөш керек да. Бул биздин Сен жумушубуз. негизи ушу күлкү өмүрдүн мүлкү экенин билбейт экенсиң. Жакыныраак отуруңуздар, баарлашабыз, сырдашабыз. Айдайчы макул. Просто жешмеки жатым бир карооту дейм. Ол 8+ кенде. Силер дордойдон кийинесиңер. Силер дордойдон кийинесиңер деген суроо. Abi эмнеси бар экен? Билбейм, күлүп атат. Силер жиналып, жиналып. Эфирдин баары эле күлкү болуп калмай калды. Айда сиз суроо бербей эле коюңузчу.